Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. 26 майда болуп турчу Москва-Бишкек авиа каттамы боюнча дагы бир ирет толук маалымат бере кетели. Биз азыр Шереметьево аэропортунан түз эфир көрсөтүп атабыз. Бул жерде турган, на кассада очередте турган биздин жарандар, биз кече элчиликтен Аэрофлот компаниясына список тизме түзүп, Аэрофлот компаниясына элчилик бергенден кийин бүгүн мына кассаларын ачты. Азыр только ушул Аэрофлот компаниясынын Шереметьево аэропортундагы терминал Ф'тен элчилик берген тизмеге ылайык азыр билеттер сатылып баштады. Ортодон туура эмес маалыматтар тарап, Аэрофлотто билеттер сатылып атыптыр деп, азыр мына Москвадан көп кабар келип атат. Азыр Аэрофлотко Шереметьево аэропортуна көптөгөн адамдар жолго чыгышты билет алганга деп. Ошон үчүн мына сиздерден сурана кетет элек, бул жерде элчилик берген тизмеге ылайык гана боюнда бар биздин жарандар, 2 жашка чейинки баласы барлар гана кирди тизмеге. Ошолорго гана билет сатылып атат. Анан бизге көптөгөн суроолор келип атат. Эркектер дагы жүрөт, билетти эркектер дагы алып атат деп. Бул эркектер жана өзүнүн келинчектерин коштоп келген эркектер экен. Бул рейсте бир дагы эркек учпайт. Мына ушул тизмеге кирген кыз келиндерди коштоп келген гана эркектер. Жардам берип, кээ бирөө үйүнөн келе албагандар күйөөлөр келип билет алып атышыптыр. Азыр мына очередь болуп, 26-сында баянкүдө тыгын болбосун деп бүгүндөн баштап мына элчилик сүйлөшүп, бүгүн касса ачылды. Бүгүн эртең биз берген тизмеге гана ылайык билеттер сатылат. 26-сында баянкы 17-синде болуп, башаламандык болбосун деген ой менен бүгүн мына касса ачылып, азыр заранее билеттер сатылып атат. Дагы бир жолу айтып кетели, ар кайсы группалардан билет сатылып атыптыр деп сообщениялар тарап, азыр көп кишилер аэропортко барат элек деп мына чалып атышат. Сиздерге дагы бир жолу айта кетелик, аэропортко келбеңиздер. Бул жерде элчилик берген гана тизме менен билет сатылат. Элчиликтин тизмесине кирген биздин жарандар, ошол жерде WhatsApp группа түзүлгөн. Ошол WhatsApp группага кабар берилип, кел билет алга деп кабар жазылган. Ошол кабар башка группаларга тарап кетиптир. Дагы бир жолу айта кетсек, азыр билет саткан алдамчы шылуундар бүгүн эртең менен баштап билет сатып атышыптыр. 31.500дөн элчиликтин атынан билет сатып атыптыр. Ошону болгон тааныштарыңарга, болгон группаларыңыздарга эскертүү иретинде айтып койгула. Билет мына могул жерде аэропорт Шереметьевонун терминал Ф'те расмий өзлөрүнүн авиа кассасы бар. Ушул жерден гана сатып алынган билет жарамдуу болуп эсептелет, элчилик берген тизмеге жараша. Башка жактан алган билетиңер жарамсыз, мошенниктердин кылтыгына илинип калбагыла, алдамчылардын. Ошону болгон тааныштарыңарга, группаларыңарга эскертүү иретинде барыңыздарды таратып коюңуздарды суранабыз. Эч кимден билет албасын, элчиликтин атынан дегендерге ишенбесин. Тизмеге киргендер Аэрофлоттун өзүнөн келип гана билет аласыздар. Москванын башка жагында эч жерде билет сатылбайт, элчиликте билет сатылбайт. Дагы бир жакшы жаңылык айтып койсок, билет арзан болуп атыптыр. Биз баянкы айткан суммадан дагы арзан экен. Мына бuyakta кыздар айтып атышат. Кыздар, билет канчадан алып атат дейсиңер? 12.075. 12.075 рубльдан мына алып атышыптыр.
билетти. Баягы 14 миң, 15 миң деп баргандай суммалар айтылып атпады эле. Азыр мына касса иштеп 12 миң 70 рубльдан сатып алып атабыз дейт. Силер тизмеге кирип, силерге группадан сообщение келип анан келдиңер да? Мына бүт боюнда бар кыз келиндер. Дагы бир жолу жаңы кирген мекендештерге маалымат ретинде айтып кетели. 26 майда биздин Кыргыз өкмөтү тарабынан сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, элчилик тарабынан сүйлөшүүлөр жүргүзүп, 26-сында Москвадан 402 орундук Аэрофлот компаниясынын чоң Боинг самолету учкан атат. Бул каттамга элчилик тарабынан тизме түзүлүп, элчиликке келип түшкөн арыздардын негизинде ошонун ичинен 1,5 миңдей кишинин арызынын ичинен тандалып отуруп, медиктердин катышуусу менен тандалып отуруп, мына 5 айдан 8 айга чейинки боюнда бар кыз келиндер, 2 жашка чейинки баласы бар айымдар кошулуп, ушул список кече кечинде Аэрофлот компаниясына элчилик тарабынан жөнөтүлгөн. 26-сында аэропортто тыгын болбосун деп, мына Аэрофлот компаниясы бүгүн кассасын ачып берди. Азыркы күндө мына 3 касса иштеп атат. Ошол тизмеге жараша келип билет алып атышат. Бүгүн эртең келип билеттерди алышат. Элчилик берген тизмеге ылайык. Башка киши келсе билет сатылбайт. Бул жерде эркектер учпайт. 100%, 100% ушул айымдар гана учат. 26-сы эртең менен 7:40-та Кудай буйрса учуп кетет. 26 майда. Бул жерде ар кандай маалыматтар тарап атат. WhatsApp группаларда дагы провокация кылып, ар кандай сүрөттөрдү тартып жөнөтүп атышат. Мына элчилик алдаптыр. Момда эркек балдар жүрүшөт. Билетти эркектерге сатып атыптыр деген ар кандай провокациялык сүрөттөр менен андай билдирүүлөр тарап атат. Ошон үчүн мына биз аэропортко келип түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп келдик. Бул эркектер аялдарын сопровождение кылып, ошото коштоп келгендер. Булардан бирөө да учпайт. Кээ бирөөнүн аялдары үйүнөн чыга албайт. Ошон үчүн келип көөөлөрү билет алып атышат ушул жанагы тизме боюнча аялдарына. Дагы айта кетчү нерсе, эртең мененден бери бизге мына чалуулар болуп атат. Ортодон алдамчы шылуундар, мошенниктер 31.500-дөн 32.000-ден билет элчиликтин атынан деп сатып атышыптыр. Бардыңыздарга эскертүү берип коелу. Андай мошенниктерге ишенбегиле. Алар боюнча биз иштерди жүргүзүп атабыз, чаралар көрүлөт. Кимде ким ошолорго бүгүн картасын акчага отуртуп атыптыр. Кимде ким жабыркаса бизге элчиликке келип кайрылгыла. Азыркы күндө мына келип кайрылгандар бар. Бирок дагы ким ошондо акча которуп жабыркалган болсо, бизге келип кайрылыңыздарды өтүнөбүз. Билет только ушул Аэрофлоттун кассасында гана сатылат, башка жакта сатылбайт. Бул Шереметьево аэропорту, терминал F, ушул жерде гана элчилик берген тизмеге ылайык сатылат. Башка жака ишенбегиле.
Элчилик билет сатпайт. Башка авиакассалар билет сатпайт, башка компаниялар сатпайт. Только ушул Аэрофлот компаниясы Шереметьевдон сатат. Эркектердин келгени, силер эмнеге келдиңер, жигиттер? Аэропортко эмнеге келдиңер? Аялдарыңар жөнөткөнү келдиңер, Бар эле келинчектерин коштоп келгендерби? Келинчектерин коштоп келген. Маалыматты туура пайдаланып, туура алгалы, барлык жерде туура жеткире элесиздер да, туура жеткирүүгө сураныч. Мына аял кишини көргөндөр изеген экен бар аял. Жана эркектердин сүрөттөрүн тартып, группаларга таратып атпайбы? Аэропортто дагы алдап, эркектерге билет сатып атышыптыр. Ошол ойду туура бөлүштүрүп болдуңар, силер да айтасыңар экен. Ошол үчүн мына бул келген жигиттер өзлөрүнүн келинчектерин коштоп келгендер. Анан мына жигиттер барыңыздарга айтып коелу. Барыңыздар 26-сында 5-6 киши узатып келбегиле. Тек кире бериште полиция турат. Биздин жигиттер турат, элчиликтин кызматкерлери турат. Список менен келинчектериңерди гана киргизет. Эркектерди киргизбейт. Жүктөрү кандай? Жүктөрүн биз жардам беребиз. Жүктөрүн чемодандарын көтөрүшүп жардам беребиз. Бул жерге талпа кылып 400 киши келсе дагы экиден узатуучу болсо 1000 киши келет. Баягыдай дагы ызы чоо болсун. Бул жер мына терминал F өзү кичинекей экен. Тияктагыдай чоң терминал эмес. Батпай тыгын болуп баягыдай ызы чоо болсун. Ошон үчүн эшиктин алдына мына узатуучуларга барыңыздарга айтып коелу. Бир кишини 3 киши узатып келген болсоңуздар киргизбейбиз. Сиздерден сураныч, үйдөн коштошуп, жакшынакай жеткизип келип туруп, эшиктин алдынан акырын кетип калыңыздар. Бияктан мына биз волонтер балдарды чакырабыз. Биздин активист балдар келип бизге жардам берет. Элчилик кызматкерлери, ички иштер министрлигинин кызматкерлери келип, ошондо түнү менен келип ушул жерде кызмат кылабыз. Чемодандарын салышып жардам беребиз. Ошон үчүн үйдөн жакшынакай коштошуп, аялдарыңарды ошактан узатып ийгенде болгула. Үйдөн жөнөтө албайсызбы? Жок, бул жерге жеткизип келип, Бул жерге чейин алып келсеңер дагы эми баягы кириштин кажети жок деген. Кирбей жерден узатып туруп, жүктөрүн алып келишет. Өткөндө баягы коштоочулар. кыздар, тизмеге кандай болуп кирдиңер, ошол жөнүндө айтып койгучу. Тизмеге посольство документ тапшырып. Посольствого кандай, эмне документ тапшырдыңар? Ага. Анализ и все. Балам болсо, балдардын документтери. Консульствого келип өзүңөр документ тапшырдыңар, 19 майда барганбыз. Бирөө жарым тааныш салып, бирөө жарым акча сурап, андай факты болгон жокпу? Мага жолукпады. Консульствого келип түшкөн арыздардын ичинен ошакта рабочий комиссия, рабочий группа иштеди. Ошонун ичинен медиктердин заключениясынын негизинде 400 киши список түзүлдү. Ал жерден айта кетчү, дагы бир айта кетчү нерсе, ушул списокко кирип аткан айымдардын жердиги кайсы жерден экени, кайсы областтан экени, кайсы райондон экени каралган жок. Болгону справкасын текшерилди, чындыгында боюнда барбы? 5 айдан 8 айга чейинки 8 айдан өтүп кеткен жокпу? Ошону врачтар даже клиникаларга чейин чалып текшерип, өзлөрү менен сүйлөшүү жүргүзүп, 10дон ашык айымдар списокко кирбей калды. Ошол 400 кишинин арасынан комиссионуна карап, врачтардын заключениясы менен уча албайт, учса дагы чоң риск бар деп, көптөгөн биздин айымдар списоктон чийилип кетти. Ал эми өзлөрүнүн коопсуздугу үчүн
врачтар биз аларга жооп бере албайбыз, биз макул эмеспиз деп списоктон бир топ кишилер чийилип кетти. Анан балдар 2 жашка чейин гана 2 жашка чейинки гана балдар менен айымдар кошулду. Oyunda ballarda bataqonuş arasında. Primoy эфир bu ya. Ama teytekte списокты көрмөс болду, жазылып аткандарыбыз. 101 деме болуп кетти. Ана каякта жазылып атат? Тетек жазылып атышпайбы? А ким жазып атат муну? Кийинки рейс боюнча толук расмий маалымат болгондо элчилик тарабынан элдерге билдирүү болот. Качан болорун азырынча биз айта албайбыз, качан болорун. Кийинки рейсте дагы бул жол менен ушундай эле аялдар учат, анын ичинен азыр эми катуу ооругандар дагы тизмеси топтолду. Ошолорду кошобуз деген ой бар. Бул эмне список чоңуз? Чоңуз, ким түзүп атат бул списокты? Эмне балдар? Куба. О, эмне список? Келишти тизмет түзүп атат. Очередь боюнча тизмек. Бияка очередке. А, очередкеби? Очередке турган. Тизмесе, мындай иштемесе, бул жерге турган очередтер. О, муну телиштип койсоң ким түзүп атат? Эмне очередке? Кеткен да? Бул жерге келип кандай бул эмне тизме болот? Бияктагы кассага очередке туруп касса. А, Ошон тактап коелук, анда бул жерден өзүнчө да. Бул жерден мынакей эже карындаштар келип, өздөрүнүн фамилиясын жазып. бул тизме өзүлөрү бул жерге очередке турганга тизме түзүп атышыптыр. Мына түртүшмө жок, тыгын жок, жакшынакай маданияттуу. Мына очередте турушуп билет сатып алып атышат. Билет жакшы жаңылык, мына арзан экен, 12.070 рубльдан алып атабыз дейт. Дагы бир жолу сурап коелучу билет алгандардан. Мына жакындап калды очередь. Билет канчадан болуп атат? Чоңуз, билет канчадан болуп атат? А? Есіміз келді. 12.076 рубль болады. 12.076 рубль. Анан дагы бир айта кетчү. Эскертүү катары айта кетчү нерсе, бу жакта только безнал алып атышыптыр карточка менен. Карточка менен деп жана группага да айтылбады эле, карточка менен барып алгыла деп. Наличка төрт касса иштеп атыптыр. 4 кассага алып атат. Билетти канча калдыңыз? 12.075 рубль. Бул рейс боюнча дагы кошумча маалымат берип турабыз. Дагы бир жолу сиздерден суранып кетебиз. Элчиликтен же башка жактан деп алдап билет саткандарга ишенбеңиздер. Саламатта болуңуздар.